облусунун Сокулук районундагы Военантоновка айылы. Борборкаланын боорундагы айылда бүгүн кош майрам. Анткени анын кичинекей тургундарын ата-энелери менен кошо кубанткан жаңылык бар. Таң менен кошо мектептин короосуна келген конокторду жагымдуу музыка жана келечектеги анын тургундары тосуп алышты. Айылдагы эң кичинекей тургундардын үйүн анын эң улуу тургундары ачышты. Кубанганын жашырбаган улуу кичүү бакчанын жасалгасына кызыгып, айрымдары жетин албай көрсөтүп да жатты. Бала бакчабыз болсо негизинен 3 группадан турат. Баштапкы группасы бул 4 жаштан башталат. Андан кийинкиси 2 группа, 5 жаштан 2 группа болот. Бирөөсү кыргыз тилинде, экинчиси болсо орус тилинде. Эми негизинен көпчүлүктүн ата-энелердин жардамы менен мына айыл өкмөттүн жардамы менен ушундай жаркыраган бала бакчага ээ болуп атабыз. Келечекте биз ойлойбуз ушу жакшынакай ушул жерден балдар тарбияланып, эл керегине жараган, жакшы инсандардан болуп чыкса деп ойлонобуз. Бакчанын курулушу 2014-жылы башталган. Алы толугу менен жергиликтүү казынадан каржыланды. Ошентсе да жергиликтүү бийлик балдарга кам көрүүнү муну менен гана чектебей, келечекте дагы улантууну көздөйт. Бала бакча негизи айылдын тургундары дагы биз бир чогулушта айтканда эң негизгиси эле бизге бүт жакта эле проблемалар бирдей. Жол, өзүңүздөр билгендей, свет, бала бакча, соц объекттер. Ошондо жылдан жылга биз ачып келатабыз. Жакында эмес, Аристин жардамы менен чоң спорт зал ачканбыз. Буюрса мынакей бүгүн бияқта ачып атабыз. Эми республиканский бюджеттен дагы 700 орундук мектебиз салынып атат. Ошондо эл аябай күтүп атат, ошол бүтүп калса экен деп. 3 группада 2 кыргыз группа болот, 1 орус группа болот. Мамлекет тилде обязательно ушул группаларга өтүп, көп жаңы англис тилин, кытай тилин, ментальный арифметиканы киргизгенге аракет кылып атабыз. Ата-энелердин жардамы менен бардык шарттар түзүлгөн. Ушул балдарыбыздын келечегине бүт шарттар түзүлгөн. Кудай буйруса, ушу менен андан нары, ушу бала бакчадан нары мектепке комплекс болуп аталган үчүн андан нары алып кеткенге аракет кылып атабыз, ийгиликтерге жетишкенге. Жогоруда айтылгандай эле, жаңы балдар бакчасы айылдагы мектеп гимназиянын базасында ачылды. Анын бүтүрүүчүлөрү ушул эле жердеги мектептен жалпы орто билим алышат. Бишкекке жанаша жайгашкан айылдын мындай өзгөчө саамалыгы жалпы республикадагы бардык айылдарга үлгү болот деген ишеним зор. Нурбек Боркошев, Курманбек Шаршембеков, Атайын Кутмантаң көрсөтүүсү үчүн Сокулук району Чүй облусу.